Орский районунда жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы курган жаңы домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира чыкты. Алуучулар барбы? Же жөн эле көрүп атасыздарбы? Мындай араңыздарда ала тургандар барбы, туугандар? Техпаспорт бар. 3 бөлмөлүү квартиралар билесиздер, жакшы кетет. Баласы көп, семьясында баласы көптөр бар дайыма. Бир семьяда 6-7 жок дегенде. Ошондой адамдарга өтө бап келет 3 бөлмөлүү квартира. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Техпаспорты бар. Достор, мен турган жер Орский район, Амирстрой курулуш компаниясы курган жаңы мощный домдун алдында турам. Дареги детский областной больницанын эле боковой тарабы болуп калат. Эми Орский районду билесиздер, барыңыздар эле. Домдун алды чоң, таза. Ушул последний блогу булчу. Могул жакта болсо охрана ворота. Охрана ворота тараптан киргенде 1, 2 подъезд, 11 этаж. Дом өзү 12 этаждуу. Акыркы этаж болуп калбайбы деп кыжылат болот да көбүчө. Ал жак охрана, бул жак очоктору, той топурга секен бүт бардыгын даярдап койгон. Достор, квартирага келип калдым. Сиздер 11 этажга чыгасыздар. Лифт албетте эле иштейт. Мына негизги кирүүчү эшик ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү даяр квартира сатка чыгып аткан кези, квадратурасы 86. Суу, свет, газ, отопление бардыгы центральный, кирпичный дом, техпаспорт колунда, ажаткана душ, түз жүрсөңүздөр спальный, мына жак болсо детский, бул жак болсо зал, мына жак болсо кухня. Эми кабыл этпесеңиздер, ушул кухня сол тараптан баштай берейин обзорду. Бурулсаңыздар эле мындай шкафтары до потолка жасалган. Мощный сон болуп турган кези. Стол, стул, кыскасы эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы сиздерге калтырылат. Эч кандай көргөзмө эмес бул. Бардыгы калат, туугандар. Мына плиталары менен бул жак ошо духовка, вытяжка иштейт. И бул жакка чыксак барыңыздар билген балкон. Ошо айнектердин бардыгы двор тарапты карайт экен. Жалпысынан караганда жакшы. Квартираны толтуруштун дагы кереги жок. Уже айтып атпаймынбы, бардыгын калтырып кетет экен. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Көрүңүздөрбү? Бул конок бөлмө албетте эле. Жаркыраган жылдыздуу квартиралардын бири деп койсом дагы жаңылышпайм. Так, бул жактан чыгабыз залдан. Бул жак албетте эле детский комната, мына кроваттар турат, түшүнүктүү эле. Мына жерде мектеп бар. Билбегендерге айтып коеюн. Лайктан басыңыздар, достор. Туган урук, дос, жар, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Квартира издегендер азыр көп, тем более мындай 3 комнаталарды издегендер дагы көп да. Так, мына паровой батарейкалар, спальня ушундай сонун экен. Мынакка төшөктөрдү жийип койгон, цептерди. Жалпысынан жакшы, жашоого даяр. Байкаңыздарчы. Так, раковина күзгү жууп тазалап коюптур. Мына сушилкалары. Мына душевой кабинасын карап уктуп атпаймынбы? Өтө чоң экен. Жаш семьялар, мындай 2 адам кыскасы кирип чайканса дагы болот экен да. Вообще сонун экен, базар жок. Аристон. Бит бардыгы ушул жакта. Да, эмне маалымат берейин, туугандар? Менимче бардыгын айттым, түшүндүрдүм. 100% буюм-тайымдар калат. Бишкекке жумуштарына байланыштуу кетишибиз керек болуп атат дейт Бишкекке. Ошол эле себептен сатка коюп аткан кези. Элсинин номери экранда жазылуу, түзмө-түз хозяин менен сүйлөшө бересиңер. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктап сиздерге ийгилик гана каалайм. Аракетти кылыңыздар. Баасын айтып коеюн. Ар бир квадрат метрин айттым өзү, 86 деп ошойт. Ар бир квадрат метри $1400, и кеми бар түшүрүп берет.
сизде турган ою бар, келип соолашып сүйлөшөсүңөр.